Адакан Мадумаровдун алкагында, анын тегерегинде ар кандай политтик оюндар жүрүп, негизги максатты мандаттан ажыратып, соттойбуз деп, болбогон себептер менен мыйзамсыз, мен ачык айтам, жашырбай, мыйзамсыз, туура эмес жолдор менен мандат ажыраштырууга аракет болуп атат. Биринчи сотто көбү билет, мисалы үчүн мен катышып уккам ошол сотто. Сиз күнөөлүүсүз, бирок мөөнөт өтүп кеткенге байланыштуу чара колдонбойлу деп, бирок депутаттык мандаттан ажыратып, ошол күнү эле борбордук шайлоо комиссия жанталашып, эртең кечинде чечим болсо, эртеси күнү кечинде борбордук шайлоо комиссия чечим чыгарып, депутаттык мандаттан ажыратылсын деген чечим чыгарды. Аны эми сотко берип, бүгүн сот карап атат, ушул күндөрү карап атат. Демек, Адакан Мадумаров депутат болуп, азырынча депутат болуп атат. Ошону баарын эске алып туруп, акыркы учурда бүтүн Кыргызстан фракциянын тегерегинде көптөгөн кызыктуу иштер болуп калган.